бар, мына 5 комнат. Бирок жамгыр өтөт. Кеч мени айнектер сынып кеткен үчүн кечкалар кончолук жаксыган üşүп атабыз, кыйналып атабыз. Динара Азимкулова Араван районунун Кызырабад айылына 16 жыл мурда келин болуп келген. Ал 5 баланын мээримдүү энеси. Жолдошу 3 жыл мурда үй бүлөсүн таштап башка турмуш куруп кеткен. Каарманыбыз Динара эже 5 баласы менен бирге кайненесин жалгыз өзү камсыздап эски үйдө күн кечирип келген. Балдардын ырыскысы келе береткен. Ачка калбадым, кийимсиз калбадым. Мен бардыгын өзүм жеткизип али кылып берип аттым, бирок ушу балдарга үй салып бере албадым. Анан барып эле айткам, мага барды жогум жетерлүү, ушу үй салып берсеңер, балдарын сүйүндүрсөм ушул үйгө. 70 жыл мурда салынган бул үй авариялык абалга кептелген. Айнектери жок бул тамга желим материал кадап сууктан коргонуп жашап жүрүшкөн. Динара эженин балдарынын эң кичүүсү 3 жашта болсо, чоңу 16 жашка толгон. Ак караны ажырата баштаган балдар ата энесинин жоругунан жана жашоо шартынан уялып, элдерге көп аралашпай калган. Бисмилла. Ана. Бул үй бүлөнүн жашоосун бир аз да болсо жакшыртуу үчүн Элим Барсынбы фонду Оштогу демөөрчүлөрү менен 3 бөлмөлүү үйдү салып берди. Жаңы тамдын курулушун бүткөрүү үчүн айыл өкмөт да четте турбай өз салымын кошкон. Негизинен быйыл биз 2020 жалпы Ош шаарындагы Элим Барсын фондубуз жалпы муктаждар колдоо долбоорун баштаганбыз. Ошо долбоор алкагында быйыл 9 үйдүн курулушун баштаган болсок, бүгүн буйруса 6-үйүбүздүн ачуу аземинин алдында турабыз. Буйруса бул үйүбүз негизинен июнь айына башталган, 7 айдын ичинде болду. Негизинен бул үйүбүзгө демөөрчү болгон өзүбүздүн фонддун ар дайым кайрымдуулук иш-чараларын колдоп келген Береше Жомарт ага эжелердин колдоосу менен буйруса 3 комната болуп бүтүп турат. Элим Барсынбы фонд түзүлгөнүнө биз аябай кубанычтабыз да. Ушундай жеке ишкерлерди ушундай адамдарга жолуктуруп, жардам, биз да бейчак акчабызды иштетпестен ушундай Аллахтын ыраазычылыгы үчүн иштеткенибизге биз деле кубанычтабыз да. Анан бул азыр Элим Барсынбы 12 үй салып атат. Мен өзүм сөз бердим, ошо 12 үйгө тең салым кошомун деп. Ойдогудай болду. Бардык жолго жакшы. Сезимин жакшы. Бар жогун мен ушуларды айткам, бардыгын пластик кылып бергиле дедим, кылып берди. Потолокту мына кылып бергиле, люстра алып бергиле дедим, алып берди. Эми минтип жарык жаңы үйгө ээ болгон Динара Азимкулованын кубанычына шерик болгон айылдаштары да эженин тырышчаак, иштерман деп баалашат. Анткени эже Араван районунда тигүүчү цехте иштейт. Айлык маянасы 8.000 сом болсо, анын жок эле дегенде 4.000 сому жол кирейге жана түшкү тамагына коротот. Кайненесинин пенсия акчасы өзүнүн дары-дармегине кетсе, калганы таштап кеткен баласынын карыздарын төлөөгө коротот. Гүлсара Жолчиева, Сыймык Райымбердиев, ТМЖ жаңылыктары.